Кече күнү Бабанов ак болчу, так болчу. Талас эли колдойт деп калпты какшырт айтып чыккан жердештерим аман эле болгула. Койгула, калпычынын казаны кайнабайт, өзү да жарыбайт. Силер өз атыңардан сүйлөгүлө. Тууганымын дегиле, бөлөсүмүн, бөдөнөсүмүн дегиле. Айла жок, акчага азгырылып чыктым дегиле. Талас эли колдойт деп калпты айтпагыла. Талас эли бул коенек шылуунду колдоп бүткөнү качан деп Facebook колдонуучусу Мамбет Бөдөшов жазып чыкты. Бүгүн 8-июнда УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Нурлан Дүшөкеев камакка алынды. Бул туурасында 1-май райондук сотунун маалымат кызматы билдирди. Дүшөкеев УКМКнын убактылуу кармоочу жайында 31-июлга чейин камакта болот. Атайын кызматтын Борбор калааны тескеген мурдагы жетекчиси коррупция беренеси менен айыпталууда. Азырынча ал кайсы ишке фигурант катары кармалганы белгисиз. Казакстанда жакындарын күйөөгө тий деген басымда кабылган кыз пикетке чыкты. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, пикет Алматы шаарында 26 жаштагы Сабина Санбар аттуу кыз тарабынан уюштурулган. Ал үлпөт көйнөк кийип, күйөөгө тийиш керек деген плакатты көтөрүп алып, пикетке жалгыз чыккан. Муну менен ал турмушка чыга элек кыздардын жакындарынын ак жоолук салынып биле бол деген басымда кабылып жатканын белгилеген. Анын айтымында ата-энеси, курбулары, тааныштары көп учурда анын жаш курагын баса белгилей беришет. Жашым канчада экенин билгендер бойдок экениме таң калышат. Андан кийин дароо эле убакыт өтүп жатканын айтышып, турмушка чык дешет. Күйөөгө тийүүнүн стандарты белгилүү бир убактысы жок. Нике турмуштун сугуна даяр болгондо, сүйүктүү адамыңды кезиктиргенде кыйылыш керек. Тилекке каршы көпчүлүк кыздар жакындарынын басымынан улам турмушка чыгып, эки ажырым жолго түшүп кетишет. Учурда бул көпчүлүктүн маселесине айланып бара жатат. Жашың өтүп бара жатат, кийин эч ким албай коет дегендерге каршымын. Бул маскаралоо. Мен кыздардын турмушка чыгуусуна каршы эмесмин, мен коомдун чек коюусуна каршымын. Ошондуктан пикетке чыктым деген ал. Сабина Санбардын демилгеси көпчүлүк кыздар тарабынан колдоого ээ болгону айтылат маалыматта. Кече Бишкек Торгарт унаа жолунда болжол менен саат 17:30 чамасында кайгылуу унаасы Дэу Nexia жана ВАЗ-2114 унааларынын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы агенттикке билдирди. Маалыматка ылайык, кырсыктан жабыркагандар жок. Они оттуда ехали, вот эта машина вот здесь хотела развернуться. Бүгүн 8-июнга караган суткада Кыргызстан аймагында дагы 379 адамдын анализинин жыйынтыгы менен коронавирус тастыкталды. Брифингде Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин орун басары Жалалидин Рахматуллаев маалымат берди. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда жалпы 107.714 адамдан коронавирус катталды. Тилекке каршы бир суткада 7 бейтап көз жумду. Алардын баары Бишкекте дарыланып жаткан. 11-июндан тарта мечиттерде намаз окууга уруксат берилди. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы билдиришти. Муну менен катар эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу республикадагы баардык мечиттерде сактык чаралардын сакталуусу талап кылынат. Күнүмдүк 5 убак жана жума намазга келүүчү жарандардын бет кап тагынуусу талап кылынат. Мечиттин айланасында дезинфекциялоочу каражаттарды жана жарандардын дене табын текшерүүчү иш-чараларды жүргүзүү керек. Мечитте адамдардын ортосунда 1,5 метр аралыкты так сактоо жана мечиттин сыйымдуулугун 50%дан ашпоосу зарыл. Жарандардын кол алышып, кучакташып көрүшүгө тыюу салынат. Daarатты үйдөн алып келүү сунушталат. Жаш балдар жана ооругандар, дене табы көтөрүлүп жаткан жарандардын мечитке келбей туруусу талап кылынат. Мечитке келген жарандар көп убакытка кармалбай 15-20 минуттун аралыгында чыгып кетүүсү сунушталат. Муфтият мечитке келгендерди жогорудагы талаптарды бекем сактоого чакырат. Alhamdulillah.